Саламатсыңар менин кымбаттуу окуучуларым. Азыр биз мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Келгиле, жагымдуу маанай түзүп алалык. Кыймылдуу көнүгүүлөрдү музыканын коштоосунда аткарабыз. Биздин бүгүнкү жаңы темабыз жаныбарлар жазында. Сабагыбыздын максаты жапайы жаныбарлар жөнүндө кеңири маалымат алышат, ой жүгүртүүлөрүн кеңейтет, жаратылышка аяр мамиле жасоого үйрөнүшөт. Анда балдар төмөндөгү жаныбарлар жөнүндөгү маалыматтарды кунт коюп уккула. Тыйын чычкандын 3-төн 9-га чейин кенедей кызыл эт балдары туулат. Bir aydan кийин алардын көздөрү ачылат. Дагы bir aydan кийин алар уяларынан чыгышып, өз алдынча тамак таап жашашат. Коён бөжөктөрүнүн сүтүн эмизип тамактандырат. Кичинекей бөжөктөрдү чоочун коён тапса, ал да аларды өзүнүкүндөй эле эмизет. Арадан көп өтпөй бөжөктөр чөптөрдү, жалбырактарды өздөрү жей башташат. Аюу суур кашкулактар жазында чээнден чыгышат. Аюу кышында туулган 2-3 мамалагын ээрчите чыгат. Түлкү 4-6, кээ бирде 12 бачки туйт. Алардын энеси 1 же 2 ай бою сүтүн эмизип тамактандырат. Андан кийин майда жаныбарларды тиштеп алып келип берип турат. Бачкилеринин кичинесинен тамак табууга үйрөтөт. Карышкырлар 3-4 бөлтүрүк тууп сүт эмизет. Алгачкы учурларда эркек төбөт эт таап, бөлтүрүктөр менен энесин багат. Кийинчерээк бөлтүрүктөр торуло түшкөндө алардын ата энеси экөө тең тамак издөөгө чыгышат. Бакалар эрте жазда ойгонушуп, уруктарын көлчүк сууларга таштайт. Көбүнчө жасалма көлмөлөрдөн көрүүгө болот. Андан башы тегерек, соймоңдогон, куйругу бар, түсү кара көнөк баштар өсүп чыгат. Чымын-чиркейлерди, курт-кумурскаларды жана жашылчаларга зыян келтирген үлүлдөрдү жейт. Таш баканын жашоосу токой талаада өтөт. Ал чөп жейт. Ага коркунуч болгон шын чопкутунун алдына катып, кыймылсыз ташка окшоп туруп калат. Анын басышы өтө жай, кыбыр жүрөт. Кирпи талаада адырлардын, чөптүн тамырын, данын, сабагын жейт. Анан күндүз уктап, кеч киргенде чыгып, таң атканча ар кандай курт-кумурскаларды издейт. Ал сүт да ичет. Корккондо тоголоктоно түшөт да, жонундагы ийнечелер тик болуп туруп калат. Ал аны жырткычтардын кол салуусунан коргойт. Кирпи жүргөн жерлерге жылан, чычкан жолобойт. Жазында кирпи 5-6 тууйт. Кескелдириктер тоодо, талаада, сайда жашайт. Алар курт-кумурскаларды терип жейт. Алаксытуу үчүн куйругун тиштеп, кесе коюп, өзү көзгө көрүнбөй качып кетет. Жырткыч кесилген куйрукту жеп, алаксып кала берет. Кескелдирик болсо тирүү калат. Анан башка куйрук өсүп чыгат. Жылаандар талаада, тоодо жана сууда жашайт. Жылаан жумуртка таштап, андан кичинекей жылаандар чыгат. Жылаандын шылдырап үн чыгарганы сени байкаганы, жылаандын уясына кол салганда же байкоосуздан басып алганда чочуп кетип чагат. Эгин талаасындагы зыян келтирген дан жеген чычкандарды жейт. Медицинада анын тишиндеги уусун идишке куюп алышып, күчтүү дарыларды жасашат. Медицинанын эмблемасында жылаандын сүрөтү тартылган. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Силер үйдөн жаныбарлар жөнүндө окуп, табышмактарды жаттагыла жана өзүңөргө жаккан жаныбарлардын сүрөттөрүн тартып келгиле. Саламатта калгыла балдар.